Саламатсыздарма? Кош келдиңиздер менин каналыма. Бүгүн биз мындай бисквитный торт пиширетін боламыз. Барлык жакта таанымал болуп жаткан тортумуз вафельный бумагадан жасалады. Өтө адемі, керемет және де тәмдүү. Ең биринчи фольгамен калпымызды дайындап аламыз. Жумуртканын агы мен сарысыны ажыратып аламыз. Агыны аздап көпүрүтүп бастайбыз. Көпүргөндөн кийин комшекер косуп бастайбыз. Комшекердин баардыгын салып болгондон кийин аздап сарысына да салатын боламыз. Минекей ак уузубуз күчтүү көтөрүлдү. Енді сарысына сүт, майды косуп аралаштырып аламыз. Сосын миксерде көчүрүп өзүмен аралаштырамыз. Өйткені миксермен жасайтын болсак, ак уузубуз отуруп калат. Он менен копсуткучты жайлап аздап косуп аралаштырып алатын боламыз. Және де дайын калпыбызга жаңагы дайындаган баардыгын салатын боламыз. Минекей бисквитибиз дайын. Палочкамен текшерип көрөбүз. Бисквитибизди суутуп аламыз. Сосын оны ажыратып алатын боламыз. Мына бизде баардыгы дайын, ажыратып алдык. Күчтүү көтөрүлдү. Енді оны пышакпен абайлап 3-ке бөлүп кесип алатын боламыз. Ал енді кремин дайындайтын боламыз. Кремине бизге сливки, творожный сыр, сахарный пудра кажет. Барлыгын миксерден өткүзүп, коюланганча аралаштыратын боламыз. Адемі каймак шекилде коюлангандан кийин өчүрөбүз. Көптөп коюланса, эритет. Кремибизди жагабыз. Калпымызды ортага коюп, креми чыгып кетпөө үчүн осулай кылып жагып чыгатын боламыз. Экинчи бисквитибизди салабыз және де кайталап кремибизди жагып чыгатын боламыз. Эң соңку бисквитибизди салып, бетин пищевой пленкамен жауып, сосын холодильникка 2-3 саатка коюп коятын боламыз. Холодильникте кеминде 5-6 саат туруу керек. Негизинде маған срочно болгондуктан 2-3 саатка коятын боламын. Ал міне дайын болуп калды. Холодильниктен чыгарып, енді буган крем жагатын боламыз. Ганаш. Бул шоколад пен сары май аралашкан ганаш. Ак шоколадыбызды водяной баняда немесе микроволновкада эритип аламыз. Минекей оган сары майыбызды салатын боламыз комнатный температурада. Эндише экөөүн де блендермен аралаштырып, бир келке болгонча аралаштырып аламыз. Оган түс косамыз, ак түсүбүздөн косуп, аппак кылып ганаш жагып чыгатын боламыз. Минекей дайын болду биздин ганашыбыз. Енді жагып чыгабыз. Басында черновой жагып, сосын барып чистовой кылып, тегиз кылып чыгаратын боламыз. Минекей чистовойду жагып чыктык. Енді теп-тегиз үстүнө вафельный бумагадан жасалган кагаздарыбызды, тилектерибизди жабыстыратын боламыз. Міне мен алдынан кесип дайындап койгом, ортасына жабыстырдым. Енді жан жагына жабыстырып, сосын бетине шоколадпен, кулпунай және де апельсинмен аралайтын боламыз. Ал енді кулпунайды кесип, апельсинди кесип, және де шоколадтарды коюп чыгатын боламыз. Ап-адемі торт және де дәмді болуп чыгады. Өзүмдүн эң унататын декорум кулпунай мен апельсин. Оған қоса печенье мен және де шоколад қосып әрлендіріп шықты. Менің осы рецептімен торт жасап көрсеңіздер, комментарияға плюс немесе комментария жазып кетсеңіздер қуанатын едім. Менің каналыма тіркеле кетіңіздер.